Мен атым Баратова Өмүркан. Бүгүнкү күндө золотой директор в открытой квалификации, старшего золотого директора. YouTube жана Instagram баракчаларыма подписка болуп койсоңуздар болот. Анда эмесе кеттик. Эң көпчүлүгүнүн эле проблемасы ой мен адам чакыра албай атам, же болбосо мен чакырган адамдарым иштебей атат. Эмнеге 12 жыл көпчүлүк атайын мен суранды. Бүгүн эркин тема, кандай тема актуалдуу болсо ошол теманы сүйлөйүн деген сунуш киргиздим. Ошол сунуш боюнча аябай көпчүлүгү именно каяктан адам чакырабыз деген суроону коюшту. Анда эмесе сиздер үчүн кетти. Мени тааныйсыздар, уже 3-4 жолу бул вебинарный комнатадан сүйлөп атабыз да. Негизи эле компания Oriflame'де бул именно сетевой бизнес болгондугу үчүн главный сетевой бизнестин ценности бул адамдар да. Биз адамдар менен чоңойбуз, адамдар менен результат кылабыз, адамдар менен подарок алабыз, адамдар менен результат көрсөтөбүз, адамдар менен акча зарабатывать этебиз. Или болбосо любой жерде өзүнүн услугасын сатат. А сетевой бизнесте болсо именно сетте биз эч кандай акча киргизбегенибизге байланыштуу биз только эмне адамдарды көбөйтүү, адамдарды командага кошуу, жаңы адамдар менен иштешүү максатында именно адамдарды чакырышыбыз керек. Именно ценность бул адамдар. И имейте в виду, что адамдар эч качан түгөнбөйт. Ал жагыңа аркы карайсыңарбы, бул жагыңа аркы карайсыңарбы, неважно, в общем, баардык жерде адамдар, миллиондогон адамдар. Метрого түшсөңөр, тамак жеген жериңерде, фитнес-клубка барган жериңерде, неважно, каждый день биз миллиондогон адамдар менен жаныбыз жолугушабыз, көрүшөбүз и так далее да. И ошол адамдарды каяктан табабыз деген суроолор болуп аткан болсо, кантип адам чакырам деген суроолор болуп аткан болсо, анда эмесе кеттик. Ким адам чакыра албай атам, же болбосо адамды эмнеге чакырат, кечке эле чакыра беремби, или болбосо адамды эмне үчүн чакырам деген суроолор болсо, плюстарды басып коебуз. Биз сиздерди угуп кетели. Актуальный тема экенин билип туруп анан баштайлы да. Компания Oriflame'де, например, это как сетевой бизнес катары эч кандай акча киргизбейсиңер, бирок товарообороту через адамдар менен кылганыңарга байланыштуу биз постоянно адамдарды командабызга кошуп турушубуз керек. Адам чакыра албай атам. Болду, ушунча аудиториядан 4 эле адам чакыра албай атабы, или баардыгыбыз адам чакырып коюп атабыз да. Компанияга адамдарды каяктан чакырабыз деген суроо именно бүгүнкү күндө актуальный болду. И каяктан адам чакырабыз. Бирок көбүнчө эле биз Oriflame дегенде адамдар качып кетип атабы. Силер Oriflame'ге айтсам эле жок дейт дегендер барбы арабызда? Oriflame'ге айтсак эле жок дейт. Oriflame'ге айтып баштасам эле баардыгы эле койчу ошо Oriflame'ди дейт деген адамдар болсо, сиздер дагы көрүп алсак, плюстарды басабыз. Биз любой эле адам бул мүмкүнчүлүктөрдү уккандан кийин, как эч нерсе билбестен эле, как мотивированный дурак болуп, например, школага келип адамдардын кандай десем, адамдардын результат көргөнүн көрүп, подарок алганын көрүп, 18%, 22%ке минтип чыктым, балдар менен иштеп аткандарын көрүп, саякатка баргандарын көрүп, машина алып аткандарын көрүп, аябай көпчүлүгү эле ушундай кылсам болот экен, оңой эле деп туруп, тааныштарыңарга барып айтканда эле эмне көпчүлүк адамдар качат да. Сен алданып калыпсың, сен это лохотрон и так далее, да. Просто смотрите, для того, чтобы ушундай мотивированный дурак болбош үчүн, то есть школадан чыгып үйүңөргө барганда ушундай болосуңар. Анан биякта мотивацияңар өчөт, адамдарга сүйлөсөңөр духуңар түшүп кетет. Жакшы жашагылары келбей жатат да дейт. Адамдар просто бизди айрыкча туугандарыбыз,
жакын адамдарыбызды бизди защита кылат да, коркуп калбасын, булар акчасын жоготуп койбосун, же болбосо акчасын жоготуп койбосун, убактысын өткөрүп албасын деген мааниде бизди защита кылат, бизди коргойт. Ошондуктан көпчүлүгү компания Oriflameге чейин көпчүлүгү башка компаниялар жөнүндө маалымат уккан. Негизи эле пирамидалар, баягы акча киргизип ала албай, же болбосо 10 адам киргизип, ар биринин үчүн акча киргизип, өзүнүн чөнтөгүнөн анан акчасын ала албай, неделясына эч кандай иштебей эле жатсаң акча түшө бере турган нерселерди угулат дагы. Ошол жака бир кирип көрүп туруп, баардыгы эле ушундай, баардык эле компания бирдей да, ай мен билем, одно и то же, баары эле бирдей деп ойлойт. Ошон үчүн көпчүлүгүбүз бул нерседен качыштын, бул нерсенин алдын алуунун жолу бул компания жөнүндө көп маалыматты билүү. Мындай деп жооп берсе, мындай деп карама каршылыктарга ответ бере алуу да. Эгерде, например, Oriflame мындай мен укканмын, же болбосо силердин компанияңар мындай десе, силер ошону угуп, мындай сомнение кармап каласыңар да, потому что бизде толук маалымат жок. Ошондой окшойт, чын эле деп. Айрыкча жаңы келгендер бирөө эле айнытса, ошону ээрчип кете беребиз. Билбейм, бизде ушул нерсе аябай мындай, бизде советчиктер көп да. Мындай, мындай болбойт десе, деп, болбойт окшойт деп туруп, ошол адамды угуп кете беребиз. Вот это неправильно. Для того, чтобы ошондой нерсе болбош үчүн, обязательно силерде сонун маалымат болуш керек. Маалыматты кайсыл жерден аласыңар? YouTube каналдар, вебинарлар, школалар, ар бир лидерлердин өзүнүн YouTube каналдары бар да. Орустардыкы факттар, именно факты гордости боюнча тоже вебинар өтүлгөн темалар бар. Ошол нерселерди жакшы билип алсаңар, силер ал нерсени укпастан өзүңөр реально билип туруп факт боюнча жооп бересиңер. Мындай десе, мындай ответ бар, мындай десе, мындай ответ бар. Эми компания Oriflameге адам чакыруунун эки түрү бар негизи, онлайн жана офлайн. Көпчүлүгү эле азыр ойлонушат, айрыкча мына Элбан эже боюнча вебинарга кирип атканда обязательно аты фамилияңарды жазып киргиле. Бизден башка команда кирип албаш үчүн биз обязательно аты фамилияны ар бир лидер карап турат, кимдин командасында кандай адам бар. Ошон үчүн аты фамилияңарды жазып киргиле. Даже биринчи таанышып атканда директоруңарды дагы указать эткенсеңер аябай жакшы, потому что бул вебинарный комнатаны окуп үйрөтүү үчүн ушул биздин команданын лидерлери аябай көп өзүнүн убактысын кетирип, слайд жасап, вебинарда сүйлөп, ушул нерселердин баарын жасайт да. Эми ушул компанияга чакыруунун кандай? Онлайн жана офлайн. Онлайн деген бул кандай чакыруулар? Офлайн чакыруулар. Офлайн деген бул без интернет эле тааныштардын тизмеги менен иштөө да и так далее. Холодный, анан теплый болуп бөлүнөт. Теплый дегенде бул жерде жазылбай турат да. Тааныштарыңар, же болбосо жылуу дегендей эле бизди билген адамдар, биздин тааныштарыбыз. Ал эми холодный болсо неосознанный, анан осознанный болот. Неосознанный, когда просто жөн эле сүйлөшүп отуруп эле таанышып калып, анан кийин чакыруу. Или болбосо осознанно көчөгө чыгып, мен адам чакырам деп каталог аркылуу, же болбосо адамдар менен таанышып, ошентип адам чакырсаңар болот. Эми онлайн приглашение, то есть онлайн аркылуу кантип адамдарды табабыз? Жана айткандай эле биздин бизнеске, именно биздин бизнеске адамдарды онлайн чакыруунун түрлөрү көп негизи. Facebook'та катталгандар барбы? Instagram азыр самый популярный социальная сеть во всем мире, почти жылдан жылга анын катталуучулары аябай көбөйүп баратат. Pinterest'ти көпчүлүгү билбейт, ошон үчүн мен калтырып кое берейин. Telegram айрыкча бул өзбекстандыктар үчүн эң главный мессенджер, именно Telegram. Аябай сонун результат кылсаңар болот. Ин дегенди мен билбейт экенмин. WhatsApp самый популярный тоже, да. WhatsApp аркылуу дагы эми мен Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google и так далее.
Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, ушул социальный сеттер аркылуу, Instagram лично адамга жазсаңар болот, лично, как сообщение катары. Же болбосо кандайсың, мен осознанно кандайсың, мен сени Арифоимге чакырам, или болбосо просто кандайсың деп тааныштарыңарды издесеңер болот. Ал эми WhatsApp'тан, Instagram'дан статуска коюу аркылуу, же болбосо прямой эфирлерди өтүү аркылуу, именно мына Instagram менен Одноклассникте именно прямой эфирлерди коюп өтсөңөр болот. Мисалы үчүн Instagram бул мындай онлайн приглашение боюнча бул аябай чоң тема, ошондуктан биз азыр үстүртөн айтып кетебиз. Facebook'тан ким онлайн, мисалы үчүн давайте ушул жерден көрүп алабыз. Ким сиздерди чакырган, спонсорлуңуздар сиздерди онлайн чакырган болсо, мени мына спонсорум онлайн чакырган, же Одноклассниктен, же Instagram'дан, же WhatsApp'тан давайте жазабыз ушул жерге. Чынында бул жерден мен сөзүм куруу болуп калбасын, көрөлү. Азыр айрыкча онлайн 21-кылым болгонуна байланыштуу именно биз онлайн тезирээк болот. Ошондуктан көпчүлүк адамдар, и самое главное, азыр адамдарга караганда интернетке көбүрөөк ишенет да. Ошон үчүн именно онлайн келгендер болсо, давайте сиздерди күтөбүз. Ким онлайн аркылуу келип калган, Арифоимди угуп калгандар болсо, жазабыз. Мен мына жерде көрүп отурган мына Бегимай, сени. Бегимай, мисалы үчүн Instagram'дан келген, лично менин сторисиме Гүлбарчын Дарманова Гүлкайыр WhatsApp'тан чакырган дейт, телефон аркылуу келгем дейт Сабир Исмаил. Мен дагы WhatsApp аркылуу келгем дейт, то есть только онлайн аркылуу, через группалар да WhatsApp'тан. Дагы ким эртең как раз Instagram боюнча, Instagram'да кантип иштөө боюнча Instagram прямой эфир болот. Ал прямой эфирдин ссылкасын раскруткага жөнөтөбүз. Дагы ким Instagram аркылуу, же болбосо онлайн аркылуу келген, Одноклассниктен келгендер аябай көп. Мен дагы WhatsApp аркылуу келгем дейт. Молодцы. То есть Instagram'да аябай көп методдор бар. Азыр көбүнчө у кого подписчиков больше, да, подписчиктер көп адамдарга мындай адамдар көбүнчө бизди наблюдать этет да. Ошол наблюдение аркылуу эле, мисалы үчүн мына жерде отурган, азыр эле жазып кетти, Туманбаева Бегимай менин типа статуска окшош сторисими көрүп, аркылуу кызыгып, өзү жазылып калган. 1-2 ай эч кандай результат кылган жок. Анан кийин через некоторое время, убакыт өткөндөн кийин, 1-2 айдан кийин результат кылып баштады. Одноклассниктен прямой эфирлерди өтсөңөр болот. WhatsApp аркылуу келгендер, айрыкча группалардан, тааныштар, статустардан келгендер аябай көп. Ошондуктан давайте активно болобуз. Азыр ким кайсыл ушул какой-то 1-2 адам жаздыргандар бар, ушул биздин вебинарный комнатада отургандардан, либо Instagram'дан, либо Одноклассниктен, либо WhatsApp'тан, либо Facebook'тан ким 1-2 адам жаздырды. В основном менин бүгүнкү күндөгү жаздырган адамдарым в основном через Instagram жана через Одноклассники аркылуу болуп жатат. И тааныштарды деле Одноклассники же Instagram аркылуу таап алуу азыр оңой эле болуп калды. Ошол аркылуу тааныштар результаттарды көргөндөн кийин, сүрөттөрдү көргөндөн кийин, постторду окугандан кийин өздөрү жазып башташты. Да, Элбан эжеге Instagram'дан күндө 1ден адам жазылат экен. То есть когда вы делаете какой-нибудь результат, Инстаграмда иштөө оңой, потому что силердин сүрөттөрүңөрдү көрүп адамдар өздөрү кызыгып келип калышат. Эгерде силерде результат жок болгон болсо, для того, чтобы результат кылыш үчүн нужно работать. Биз дагы ошондой башында иштегенбиз. Личкага жазганбыз, кандайсың, жакшысыңбы? Мен атым паланча, мен сени мындайга чакырам. Мен WhatsApp, Одноклассник аркылуу 4 киши каттадым. Молодцы, вообще супер. Гүлбарчын как раз Дарманова Гүлкайыр эженин командасында экен. Нарындан болуш керек, мне кажется. Видите? Биздин командада Өзбекстандан именно Telegram боюнча примерно 1000ге жакын группа түзүп, ошолордун ичинен адам каттаган Зүлфия эже бар. Исаева Зүлфия.
Одноклассниктен прямой эфирден аябай көп лидерлерибиз ар бир школаны, ар бир өтүп аткан мероприятияны прямой эфирге тартат. Ошол прямой эфирлер аркылуу дагы жазылсам болобу, же болбосо биз алган товарларыбызды, мастер-класстарды именно ошол жерге тартып киргизебиз, ошондон результат болот. Мен интернеттен хали тапмадым эч кимди. Издеш керек. Бир күндө эле, и самый главный бул жерде интернетте для того, чтобы результат болуш үчүн сразу эле адамдар силерди көрүп эле же бир эле, например, күндө 20 адамга же болбосо 100 адамга дейин, 100 адамга. Интернетте иштеш үчүн чындап иштеш керек. 100 адамга жазсаңар, 100дөн ответ келип сразу жазылып кетпейт. Биринчи 400 миң, 5000 адамга жазасыңар, анан какой-то убакыт келет, силерге күндө жок дегенде бирден адам жазылат. Ошондуктан вообще токтотпогула. Любой нерсени баштагандан кийин бир күн жазып, эртең жазбай койсоң результат болбойт. Инстаграмда любой эле онлайн менен иштөө эң кыйын. В самом деле адамдар ойлойт да, андан көрө тааныштарың менен жакшы сүйлөшүп жаздырып койгоң оңой. Онлайн менен иштөө кыйын. Почему? Потому что ал жакта постоянно өзүң менен өзүң иштешип туруш керек. Постоянно жаңы нерселерди киргизип туруш керек. Онлайн менен келген адамдар силерди совсем тааныбайт. Ошон үчүн постоянно эмне иштешип туруш керек. И бул жерге кошуп кетчү дагы бир социальный сеть YouTube азыр самый популярный, тоже из всех популярностей. Аябай сонун YouTube каналдан аябай сонун рекрут кылсаңар болот. Мен 2 жыл мурун Новейшөндө мындай эле видео киргизип, бир көп адамдарды каттадым. Чында 10-15 адам каттаганмын, кремдерге заказ алганмын. Ошон үчүн YouTubeга дагы аябай көңүл бургула. Өзүңөр YouTube каналыңар бар, Play Marketке кирсеңер, силердин аты фамилияңар менен чыгат. Ошол жерге кызыктуу видеолорду киргизгиле, кызыктуу өзүңөрдү тарткыла. Бирөөлөрдүн эле видеосу эмес, өзүңөрдүн результатыңарды, же болбосо кичине школадан отрывоктарыңарды киргизип YouTube каналыңарды дагы күчөйткүлө. Инстаграмдан кийинки эле азыр популярный, самый популярный бул YouTube канал болот. Вот жакынкы 1 жылдын ичинде, 1-2 жылдын ичинде YouTube аябай пикке чыгат. Ошон үчүн мен азыр рекомендация кылган нерсе бул именно азыр жылдыздардагы бардык дүйнө боюнча именно YouTube каналды өстүрүү аябай трендке айланып жатат, потому что самый популярный, самый акча алып келүүчү сеттердин катарына азыр кирип калды, бирок 1-2 жылдын ичинде даже Instagram менен тең келишет. Ооба, сохранить этилет. Менин YouTube каналыма подписка болсоңор, Өмүркан Баратова деп ошол жерге киргизебиз вебинар бүткөндөн кийин. Этилет. Эми офлайн встреча, да, офлайн приглашение кечиресиздер. Офлайн адам чакыруу. Офлайн деген эмне? Бул список знакомых, то есть тааныштардын тизмеги эч качан өчпөйт. Мисалы үчүн менде бүгүнкү күнгө чейин бир таанышым эстеп кетсем, бир көрүп калсам, сразу жазам: кандайсың, жакшысыңбы? Мен дагы эле рифомдо иштеп атам, келбейсиңби депчи. Бир жолу жазылбаган адамдар, 5-6 жолу айтканда жазылгандар көп. Домашние встречи бул эми Москвада көпчүлүгүнө мындай туура келбейт, бирок 2013 жылы жок. 2013 жылы мен Арифемге жаңы жазылганда 2 каталогдо 15%ке чыкканмын. Ошондо мен именно домашний встреча боюнча домашний встреча боюнча иштегенмин. Ар кимдин квартирасына барып, сүйлөшүп, ошол жерде квартиранттарың барбы? Бар. Канча кечинде барам, 5-6 адам чогултуп кой деп барып сүйлөшкөн. Бул метод боюнча көбүнчө МВдеги лидерлер көбүнчө иштейт. Домашний встреча, когда үйүңө келип, сүйлөшүп, чай үстүндө презентация өтүп берүү. Же болбосо домашний встреча, үйүңө келип чай ичип, мастер-класс жасап берүү аркылуу адам жаздырсаңар болот. По рекомендации знакомых наших, например, по рекомендации. Бул деген кандай? Силердин тааныштарыңар, биз азыр адамдар ойлойт да, мурун результат кылган адамдар, 3-4 жыл, 5 жыл мурун результат кылган адамдар без интернет эле, только офлайн эле иштешкен. Офлайн эч качан мындай
неактивный болбойт да, потому что именно мына ар бир келген адамдан биз жок дегенде 10, 20, 30, 50 адамдын тааныштардын номерин алып калат элек дагы, ошолорго чалат элек. Же болбосо сурайт элек, ким ушул жерден ушундай нерселерге кызыгат деп сурап алып, ошол адам менен сүйлөшүп, ошол адамды чакырат элек. Дагы бир подари подарок другу деген азыр 5 мүнөт күтүп тур. Я сейчас освобожусь, анан бошойм. Подари подарок другу деген метод боюнча бул кандай? Ошол тааныштардын тизмегин азыр деле ошону жасасаңар болот. На самом деле, ким ушул жерден биринчи жолу ушундай метод бар экенин угуп атат? Давайте чындап жазабыз. Биринчи жолу ушундай барбы деп, айрыкча жаңы келгендер только интернеттен эле жаздырабыз, тааныштардын эле тизмегин деп, анан по рекомендации деген эмне, подари подарок другу деген эмне, организовать деген эмне дегенди түшүнбөй аткандар болсо жазабыз, потому что бул силерге кызыктуу тема болуш керек, силердин темаңар болуш керек. Подари подарок другу деген кандай? Бул, например, мен келдим бир жаңы адамга, иши кылса бир жактан келип калдым, тааныштардын тизмегинен келип калдым. Мага презентация өттү, уктум, мен Арифайм мүмкүнчүлүктөрүн мага айтты. Тааныштарыңыздын тизмегин калтырып кетиңиз. Мен 10 адамдын тизмегин, допустим, Элбан эжеге бердим да, Элбан эже чакырды. Элбан эже отуруп алып, ошол 10 адамды подаркага чакырат офиске. Келип офистен ошол сизди саламатсызбы, мен Арифайм компаниясында менеджермин, Элбан. Менин атым Элбана. Мен сиздерге не подари подарок другу дегенде эч ким баарыңыздар билесиздерби? Билбегендер, я думаю, что их много. Почему жазбай атабыз? Жазабыз, активный болобуз, кыздар. Тааныштар сизди келип подарок уттуңуз, подарыгыңызды алып кетиңиз деп туруп чакырабыз. Айрыкча 2015, 2016, 2017 жылы ушул методду аябай көп колдонуп результат кылган. Ооба. Көпчүлүгү эле подари подарок другу. Ошол мен подарка беребиз, подарок деп эле ошентип бир адам келип, 2 адам келип, дагы номерлерди таштап кетип, ушул метод менен көп эле результат калып лидер болгон адамдар бар. Дагы бир метод бул организовать мероприятие. Кандай? Шашлыктар, теплоходдор, азыр жай келсе, шашлыкка чыгабыз. 1 майдан баштап да теплоходдорду уюштурабыз. Мастер-класстар, каждодневный мастер-класстарды өтөбүз. Бул спонсорлор сиздер үчүн школаларга келип, жаңы адамдарды алып келгиле, мастер-класска жаңы адамдарды алып келгиле, шашлыкка жаңы адамдарды алып келгиле дейбиз. Ошонун бардыгы эмне? Метод приглашения, адамдарды чакыруунун жолдоруна кирет. Мынакей шашлыктар, ар жылы шашлыкка чыгабыз, теплоходко чыгабыз, мастер-класстарды кылабыз ар жылы. Мастер-класс кылганда кантебиз? Чакырып, сүйлөшүп, компаниянын продукциясын презентациялап, ошону менен катар эле адамдарга жакшы түшүнүк берип, айтып кетебиз. Ким мастер-класска келип калып калгандар болсо, плюстарды коебуз. Мастер-класс же болбосо М деген тамгаларды жазабыз. Ким мастер-класска келип, Арифайм мүмкүнчүлүктөрүн угуп калып калган. Ким теплоход жагып калып калган, ким шашлык жагып, шашлыкка келип калып калган. Жагып дедим го. Негизи мындай компания Арифаймде өзүңөр метод придумать эткениңердин кереги жок. Кандай десем, велосипедди куруп анан айдаштын кереги жок да. Велосипед курулган. Кааласаң мынтип иште, кааласаң мынтип иште. Вот, например, Перизат теплоходдон келиптир. Ал эми компаниянын эң главный азыр бүгүнкү күндө мен билгенден компания Арифайм 2015 жылдан баштап ар жылы токтотпостон каждый месяц, каждый каталог, каждый акцияларды уюштуруп атат, ошолорго адамдар чакырабыз. Азыр эң актуальный тоже тема. Открой красоту деген акция жүрүп жатат да. Болгону 7-мартка чейин бүтөт. Ким beauty box алды, ким канча beauty box алды жазабыз. Мен 6 beauty box'ты алдым. Бирөөсү Афониндики, 5-өө как приглашение катары, дагы бирөө чыгат буюрса жакында.
Мен не дейт, статустарды көрүп кызыгып калдым дейт. Акцияга келип калгандар барбы? 1 рубльга телефон аламын, 1 рубльга же болбосо какой-нибудь акциядан какой-то подарок алгандар болсо жазабыз. Мен 3 алдым дейт. Молодцы. Молодцы. Мен 5 штук алдым дейт. Вообще супер. Лидерлер канча көп болот? Лидерлер билесиңерби? Потому что лидерлер ошон үчүн лидер. Адам токтой адам чакыра беришет. Анан адам жок да, адам калбай калып тур да дебегиле. Адамдар толуп турат. Значит, кимгедир, азыр мен дагы в итоге дагы айтамын, кимдир 50 адам жаздырат, кимдир 5 адам жаздырат, ошого жараша результат болот. Ушул жерде айта кетейин, эң сонун, бүгүнкү күндө сонун жүрүп аткан бул ушул именно «Открой успех, открой красоту» деген акция. Андан сырткары Oriflame эксклюзив 3 косметичканы именно Москвадагылар 50 балл жасасаңар 399 рубльга аласыңар. Ошол акция менен адамдарды давайте ушул каталогдо как минимум 50 балл жасап кал. Мен кийинки каталогдо сага ушул 399га чыгат деп туруп адамдарды чакырсаңар болот. Кимге жакпайт бул продажага чыкпайт, бул только биз үчүн, только 50 балл кылып калгандар үчүн. 2,5 миңдик заказ бар, кийинки каталогдо эмне 399 рубльга косметика алсаң болот десең, бардыгы кызыгат. Туурабы? Косметикалар кимге жакты? Вот Бека менен Алина 14 алыптыр. Вот Oriflame'де саат поза. Вот Кыргызстанда башка акция, Москвада башка акция. Ошон үчүн просто вот самый главный инструмент. Мындай любой компанияларда мындай сонун акцияларды уюштуруп бербейт. Ошондуктан вообще ар бир акцияны пайдаланып калсаңар болот. Молодцы. Айрыкча жаңы келгендер. Именно азыр эксклюзив Стокгольм деген косметичканы өзүңөргө эмне десем, мен 100 адамга 50 балдан кылдырсаңар 5000 балл болот, новый 18% болосуңар. Ошон үчүн токтобостон кылабыз. Андан кийин мен силерге бөлүшүп кетүүчү, вот, например, экинчи каталогдун жыйынтыгы менен менин командамда, менин экинчи директорумдун командасында Касыпаева Гүлзар эже, эгер Гүлзар эже бар болгон болсоңуз, мен ушул жердемин деп жазып койсоңуз, бир каталог ичинде лично эмес, командасы менен 55 адам чакырды. Аркасында үстүндө Шакирова Базаргүл эже тоже адамдарды чакырды. Гүлзар эже бир каталог ичинде жазылуу эле 2000 балл менен 12%ке чыкты. И аркасында Мурват эже дагы өзү эле почти 20га жакын адам жаздырып койду. Ошон үчүн вообще адам таппай атам деген болсоңор, кече именно мына жерде Гүлзар эже өзүнүн результаттары менен бөлүшүп кетти. Реально интересно, то, что 21 күндө 50, даже Элбан эже дагы только тааныштар менен иштеди. Интернет эмес, только тааныштар. Только жумушундагы коллегаларын, туугандарын жаздырып, туугандарын жаздырып отуруп эле реально 55 адам жаздырды. Кому-то, мына ойлонтасыңар да, мен адам таппай, бир да адам таппагандар бар ичибизден, в самом деле. 55 адам жаздырсаңар, если захотеть, можно этого сделать. Мен жаздыра албай атам, менде болбой жатат деген өзүңөрдүн оправданияңарды айтпай эле койгула. Выбор есть всегда, да? Эки жол менен результат болушу дагы, болбошу дагы эки жол менен. Если силер что-то делаете, будет результат. Если ничего не делаете, сразу артка кайтып кетсеңер, ничего, опыт дагы болбойт. Ал нерсенин дамын да татып көрбөйсүңөр, эч нерсе болбойт. Ошон үчүн ойлонуп көргүлө. Бир адам чакырсаңар эле бардык 55 адам чакыр. И еще самый главный, мен айтпай кетип турмун башында. Адамдарды чакырып атканда эч кандай сомнения да чакырбагыла. Эгер өзүңөргө уверенность, өзүңөрдө мындай ишенич жок болсо, силер адамдарга айтканда ушу дагы бизде да. Ушу айтсам баары бир унабайт да, бул дагы унабай койгон, бул дагы унабайт, буга дагы айтсам унабайт десеңер, ал адам точно унабайт. Анан
кандай кылсам болот экен деп өзүңөр мындай болот экен, менде болбойт экен десеңер, анда обязательно болбойт. Менде кылам, болот деген эле настрой менен, позитив менен, самый главный позитивное настроение, позитив менен только вперед кете бере турган болсоңор, вас не остановить. Реально сонун результат болот. Например, вот Гүлбарчын Кыргызстандан 13 адам каттадым дейт. Молодец. Эми мындай да, любой нерсе, вот адам чакыруу деле бул навык да, бул нерсени үйрөнүп кетүү оңой эле, үйрөнүп кетсе болот. Например, бир нерсени одно и то же кайталап эле жасай бере турган болсоңор, обязательно результат болот. Обязательно. Күндө, например, сонун бир торт жасап койсоңор, биринчи эле жасаганда сонун болуп мындай не получится, да? Если несколько раз одно и то же куттум ошондой рецепт менен жасай турган болсоңор, обязательно сонун суперский результат болот. Ошон үчүн вообще мындай бир жолу чакырып алып эле результат болбосо, аркага кайтып кетүүнүн кереги жок. Бир кылдыңарбы, результат болбодубу, 5 жолу, 10 жолу, 100 жолу кайталап көргүлө. 5 жылдан бери Элбан эже, например, 10 жылдан бери эмне адам каждый день чакырып атат го. Болбой калды, кетип калганда, бүгүн, например, Элбан эжеге 190 000 зарплата түштү да. Не булабы? Айына эсептегенде 250 000, 300 000дин ичин туура келет экен. Ошон үчүн вообще токтотпогула. Результат, если конечный результатты көрө биле турган болсоңор, силерде обязательно кылган нерсеңерди анализдеп отуруп эле сразу кантсем дебестен эле результат кылсаңар болот. Ошондуктан болбой атат, кыла аламбы, кыла албаймбы деген нерсени токтотобуз дагы, только эмне вперед жүрөбүз. Буюрса мөмөлүү жемиштүү болот. Обязательно когда-то силер бир өңөр азыр баштап 150 балл кыла албай аткан болсоңор, Элбан эженин групповой баллы, я не знаю, канча болот Элбан эже сиздин групповой баллыңыз? Бир каталогдо канча миллиондогон товарооборот болот. Поймите, но когда-то ошол нерсе бир жалгыз адамдын выборунан, жалгыз адамдын чечиминен, мен ушуну кылып көрсөм, мен балдарыма мындай келечек кура алам деген чечимден башталган. Эгерде ушул жерде вебинарный комнатада канча адам отурган болсо, ошонун бардыгы бир гана Элбан эженин чечиминен келип калды. Ошондуктан давайте, кыздар, аябай сонун акциялар жүрүп жатат, аябай сонун каталог, 8 март, 23 февраль келатат. Токтотпойбуз. Постоянно эртең менен тургандан баштап, мен бүгүн 2 адам каттайм, мен бүгүн 3 адам каттайм, мен бүгүн 5 адам каттайм. Анан өзүңөр эле эмес, адамдарды чакырып, адам каттоого, командаңарды тезирээк чоңоюшун кааласаңар, мен постоянно өзүм командама айтам, өзүңөр эле адам чакыра берсеңер, жизнь мындай тез результат болбойт. Анда 1 жыл, 2 жыл жүрө бересиңер. Ошон үчүн өзүңөр эле эмес, например, командаңарда 5 адам болсо, аларды да адам чакырганга үйрөтсөңөр, 5-тен чакырсаңар уже 25 адам. Представьте, это же легко, чем 5ти өзүңөр чакырып, анан кийин дагы 5ти чакырып отургуча уже 5иңер жүрүп жоголуп кетет. Ошондуктан вообще токтотпойбуз, кыздар. Сонун акциялар, сонун программалар келип жатат. У каждого, кечээ каталогдон баштап, у всех новичков силердин возможностуңар бар. 300 000 только премиум алганга, бизде андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ойлонбогула. 200 000 алышты, айына 21 күн сайын 200 000ден алышты кааласаңар, азыр шылтоо издебестен чечим чыгарууну издейбиз. Мен ушуну кылышым керек, мен мындай кылышым керек, мен мындай кылышым керек. Ошол нерсени кылабыз. Суроолоруңуздар болсо, рахмат. Турарбекке дайым бизге мындай сонун нерселерди жазып турат. Рахмат. Суроолоруңуздар болсо, баарыңыздарга күтөмүн. Анын үчүн өзүбүз токтотпойбуз. Силер иштебей эле жатсаңар акча ала бересиңер деген нерсе болбойт да. Командаң иштеш үчүн сен иштеп турсаң, сен командаң сенден да өтүп иштейт. Сен кандай болсоң, сенин командаң ошондой болот. Ошон үчүн өзүңөр иштебей атып эле коркуп каласыңар. Башта электе эле жаздырган адамдар да иштеш керек да депчи. Жаздырган адамдар, эгер сен иштесең, сени жаздырган адамдарың жөн эле иштейт.
Сен билсең, сен жаздырган адамдарды үйрөтөсүң. Биздин бизнес ошондой. Чоң акчаларды алыш үчүн чоң товар обороттор жасаш керек. Чоң товар обороттор. Өзүң эле групп эле 10-20 адам чакырсаң, чарчап каласың бир күнү. Койчу ушул деле ишпи деп. Андан көрү лидер өстүрүүгө, адамдарды чакырып лидер кылып результат көргөзсөңөр, ал адам результат кылышына жардам берсеңер, обязательно силерде чоң товар оборот болот. Ошондуктан вообще токтобойбуз, акцияларды пайдаланабыз. Мен баягы айтып кеткендей эле, именно мына открой Oriflame, косметичка боюнча ушуну айткыла, 2500-2300 заказ бер, мощный сумочкалар 399 рубльга чыгат деп. Туурабы? Баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе суроолор болсо, Бека менен Алина кандай совет бересиз дейт. Эми мындай да, совет мен Oriflame билип койдум. Анан мындай экен, оңой эле экен. Жолсом кандай? Мен билем, иштеп көргөм, жолсом кандай дагы чакырып эле атам, болбой атат го результат. Мен чакырып эле атам дегендерге мен вообще ишенбейм. Менеджерлерге, айрыкча менеджерлерге биринчиден спонсоруңуздарды уккула. Спонсор ким? Силерди чакырган, силердин результат кылышыңарга единственный человек, который заинтересоваться эткен. Силер результат кылышыңарга бир гана ошол эле адам кызыктар, башка адам кызыктар эмес. Экинчиден, бир эле нерсени жасап көрсөңөр, например, мындай, эгерде силер только тааныштарыңардан адам келип аткан болсо, только ошол метод менен иштеп тезирээк результат көрсөтүп койгула. Ол результат кылып атып эле башка жакка кылып кетиштин кереги жок. Кайсыл метод силерге сонун жардам берип аткан болсо, ошону жасап көрөбүз. Если эч бир метод результат бербей аткан болсо, бардык методдарды несколько раз жасап көрөбүз. Самый актуальный — это интернет и тааныштар тизмеги. Тааныштар тизмеги никогда не заканчивается. Бир күн дагы жаныңы таанышасың, аяшың пайда болот, дагы жаңы аяшың пайда болот, абысының пайда болот, бөлөң үйлөнөт, тагаң үйлөнөт, жеңең, сиңдиси, ушинтип тааныштар кете берет. Ошон үчүн самый актуальный вариант — интернет. И для того, чтобы интернетте иштеш үчүн көп нерселерди билиш керек. Качественный силерде эмне гаджет болуш керек, качественный силердин ответиңер даяр болуш керек. Ошон үчүн силерде интернет болуш үчүн башында мен көпчүлүгүнө айтам, жаңы иштеп баштагандар список знакомых менен, тааныштарыңар менен результат кылып алгыла, анан интернетти иштешти секинден үйрөнө бересиңер деп. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе суроолоруңар жок болсо, вебинарыбызды аяктайбыз. Каалоолорго чоң рахмат.